пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу тыйган. Алар эмне деп түшүнүшкөн? Мындай силердин көзгө басар аябай бир артыкчылыгыңарды айткылачы десе, эмне деген? Биз ушундай коомбуз. Эгерде ким бизге бир кыпындай зыян бере турган болсо, ага чоң зыян беребиз деген. Бизге бир зыян берсе, биз 100 эсе зыян беребиз деп. Мындайча айтканда, адамдарга болгон зулумдукту ашырып берүүнү алар ошону сыймыктануу катары көрүшкөн. Аллах сактасын. Канын төгүүдө, акчаларын тартып алууда, абройлоруна шек келтирип, жаман сөздөрдү сүйлөөдө. Мисалы, бирөө бир сөз көп койсо, мен 10 сөгөм деген сөз да. Бирөө мени 10 сом мурдап алды, мен андан 1000 эсе кылып өндүрөм деген сыяктуу да. Аллах сактасын. Мына ушу сөз менен деле адамды текебелик болуп калган. Мен деген ушундай адаммын. Мага кыпындай зыян берчү, мен аны жашатпайм. Аллах сактасын. Мына ушинтип адам жахилиядагы адам табиятында зулум кылуучу да. Адамдын өзүнүн табиятында бар. Ушундай жүрөктөрү ушундай каалап турат. Бирөөгө зулум бергизи келет. Көрө албастыгы бар, ич тарлыгы бар, кызганат, мындай немелери бар. Ошону бир иман менен, ислам менен, Аллахтан келген кабар менен, вахий менен, Куран сүннөт менен иреттеп турбаса, адам кутуруп кетет, Аллах сактасын. Ал эми ислам келди дагы, бул нерсе арам деди. Муну менен силер сыймыктанбагыла, мактанбагыла. Бул мактана турган нерсе эмес, бул арам нерсе балким. Эгерде адамдар силерге зулумдук кылса, анда адилеттүүлүк менен мамиле кылгыла деди. Зулумдун ченеминдей, өлчөмүндөй кандай зулум кылсаң, ошону немесин аласың. Өлтүрдүңбү бирөөнү? Анда өлөсүң деген сөз да. Зулум кылдыңбы? Ошол зулумду шарият көргөзгөн жолу менен азабын тартасың, жазасын. Зулумга түшүп калдыңбы? Сен да акыңды аласың. Бирок сен ойлогондой эмес. Жана 100 эсе, ана 1000 эсе. Кээ бирөө бар, бир айда бирөө зулум кылып койсо, үйүн өртөп салышат, Аллах сактасын. Толук үй бүлөсүн, апасында, атасында, агасында жашаттырбай, бирөө үчүн бардыгын шоап, мына ошондой кадамдарга өздөрү түзүп алат. Бул зулум. Аллах таалам зулумду катуу кайтарган. Араф сүрөсү 33-аятта Аллах таалам айтат: "Эй Мухаммад, айткын, мындай деп айткын деген, менин Роббим бардык жамандыктарды арам кылды. Мейли ал көмүскө болсун, сырткы болсун, күнөө болсун, зулумдук болсун" деген. Жана Аллахка шерик болсун келтире турган, жана Аллах жөнүндө билбей сүйлөөнү, ушунун бардыгын арам кылды деген. Ошо жерде багый деген ушул Аллах сактасын, зулумдукту ширкке теңеген. Ширкке теңеп койгон Аллах. Аллах жөнүндө билбей сүйлөөгө теңе. Наоборот, Аллах таалам силерге буйруду дейт. Инналлаха я'муру бил адл. Адилеттүүлүккө буйруду. Адамдарга жакшылык кылууга буйруду. Бир туугандарга жакшылык кылууга буйруду. Жана бузук иштерден тыйды. Жана терс иштерден тыйды. Жана зулумдуктан тыйды дейт. Аллах таалам силерди ушинтип эскерте берет. Силер эсиңерге келесиңерби деп атат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам жашоосунун эң акырында дагы баянында, ажылыкта, коштошуу кечесинде дагы: "Эй адамдар, силердин каныңар, аброюңар, малыңар силерге арам" деген бири-бириңерге. Мындайча айтканда, бирөөнү өлтүрүп салыш, бирөөнү жөн эле ушактап, абройду билесиздер. Ушактап салып, анда жок нерсени сүйлөп салуу, акчасын тартып алып, мунун баары арам силерге деген. Ошентип эскерт, мен силерге жеткиздимби деп. Кимде ким бир мусулман адамды, момунду Куранда айтат, атайлап өлтүрүп салса, анын жазасы тозок. Тозокто түбөлүк калат. Аллах таалам ага ачуусу келди. Жана наалаттады, жана ага жанчыдагы азап бар деген. Кандай элестетиңиздер, көрүңүздөр. Мына зулум десе, зулумга ушундай жооп берип атат Аллах таалам. Эгерде атайлап бирөөнү өлтүрө турган болсоң, 4 нерсе коркунуч болот. Тозокто жатуу, тозокто түбөлүк калуу, Аллахтын ачуусу келүү, лаанаттап салуу деген ырайымынан айдап салуу. Жана ага жанчыдагы улуу азапты даярдап койду дейт. Эми жахилиятта Аллах таалам муну четке какты да. Булар болсо мактанган да, биз деген ушундай кыйын адамбыз, бизден бир адамды өлтүрсө, биз алардан 100 адамды өлтүрөбүз. Эгерде алардан айылынан келип бир эле адам биздин айылдагы адамды уруп салса, биз барып айылына барып кыргын салабыз. Бизден бир адамдын бир тал чачы түшө турган болсо, алардын аялдарын зордуктап, кыздарын биз күн кылып алабыз, эркектерин даргасып салабыз. Ушундай жахилияда ушинтип. Эч кандай бир тараза да жок, жазанын өлчөмү да жок. Ошондой текеберлик менен баса калмай, күчтүү алсызды баса калмай, эч кандай ченем жок. Мына Аллах сактасын. Эми ушул кээде мындай жалпы караңгылыкта ордосо, кээде адамдын жеке баштында деле болот. Балаңыз менен мамиле кылууда, аялыңызга мамиле кылууда, бир туугандарга мамиле кылууда, жеке адам сизге зулум кылып койгондо, ошондой адамдын жахилиясы ойгонот. Сен мени мындай кылдың, мен деген мындай адаммын. Сен мындай кылдыңбы, мен сага мындай кылам деп, ошонун зулумун байкабай зулум кылып алса, ошого артып кылуу. Анан бир жыл болот. Ал мага мындай кылып койгон да, мен ошон үчүн мен мындай кылдым деп.
мына ушул нерсе бүгүнкү күндө дагы токтогой уланып келет. Өтө коркунучтуу нерсе бул.